Ассаламу алейкум, замандашым, бир тууганым. Мен азыр эле күбө болгон бир окуя менен бөлүшкүм келип турат. Аябай таасирлендим. Каракулжа районунун борборунда бир жаназа намазы болду, ошол жака катыштым. Мен өзүм тааныбайм ал үй бүлөнү. Жөн гана мусулмандык милдетимди аткарып катыштым. Бир эненин апанын жаназасы экен. Бардым, бала бакырасы, уул кыздары бардык үйлөнүп, жайланып, өзү менен өзү болгону, мындай этек жеңи жайылганы көрүнүп турат. Ушу бактылуу апа экен. Уулу дагы мыкты чыгыптыр, эл кызматындагы эр азаматтардан да уктум. Анан жаназа намазынын алдында молдек аябай жакшы сүйлөдү. Апанын касиети жөнүндө, апанын бала үчүн кылган курбанчылыгы жөнүндө абдан сонун айтып берди. Апа биз үчүн күчүн да, сүтүн да, өмүрүн да, энергиясын, каражатын эчтекесин аябайт экен. Керек болсо кадыр баркын дагы тебелеткенге даяр экен да. Мисалы бирөөнүн кызын жакшы көрүп калсаң, ошону келин кылып алып бериш үчүн кудаларын алмай тизе бүгүп баркынга даяр экен. Ошо кадыр баркын дагы сен үчүн аябайт деп ушул сөздү мен биринчи жолу уктум. Анан жаназа бүттү. Бүтүп эненин табытын, сөөгүн алып жөнөгөндөгү портерге жүктөп аткандагы кыздарынын ыйлаганын угуп алып аябай да ичим ачты. Менин дагы көзүмө жаш келди. Эмне үчүн ушунчалык катуу ыйлады, мен ойлонуп көрдүм. Көрсө болду, энесин акыркы жолу узатып атат, акыркы жолу көрүп атат. Мындан ары көрбөйт. Баягы качан келсең жадырап, жайнап, дасторконуң жайып күтүп алган апа жок эми. Кучактасаң кучагың эмес, бүт дүйнө толгон апа жок. Какыс кукус алдынан чыга калсаң, чөнтөгүн чукулап, берерге бирдемесин таппай, күйпөлөктөгөн апа жок. Бир жакка кетсең, түнкү уйкусунан баш тартып, уйкусун безип күткөн апа жок. Качан болсо сен үчүн дуа кылган, сага жакшылыгын каалаган апа жок. Башкалар шарт менен сага жакшы мамиле кылат, бирок кандай болсоң дагы эч кандай кайтарым күтпөй, шарты жок сүйгөн апа жок. Апанын баягы жытын эми жыттай албайсың. Апанын башкаларда жок бир керемет аргенин экинчи уга албайсың. Апа деген апа экен. Болду, ошо менен экинчи жолукпасын билип атат, түшүнүп атат. Ошон үчүн ыйлап атат байкуш. Мен ал үй бүлөнү тааныбайм, дагы бир жолу айтайын. Мен жөн гана мусулмандык милдетимди аткарып, угуп калып эле барып жаназасына катыштым. Бирок ошо апанын сөөгүн алып чыгып атканда ичинде адамдар толо болсо да ошол үй мага бош калгандай көрүндү. Мен бириним айтты эле. Апа өткөндөн кийин үйдө свет болсо деле үй караңгы болот экен деп. Үйдү лабылдатып, очокту жагып койсоң деле үй муздак болот экен деп. Апа өткөндөн кийин, апа кеткенден кийин үйдүн берекеси, касиети баары мурдагыдай болбой калат экен. Ошон үчүн билем, апалар деле пенделер, алардын деле кемчиликтери бар. Кээде анча туура эмес сөздөрдү сүйлөйт, кээде сага кереги жок темаларды сүйлөп убактыңды алат. Бирок эң кымбат нерсе ушул апа менен өткөзгөн убакыт экен. Апанын жүзүн карап отуруп барсаң эле сооп келе берет экен. Карасаңыздар, башка адамдардын сулуулугу бара-бара көзүңө көнүп көрүнө баштайт, бирок апаңды канчалык көп караган сайын ошончолук сулуулук арта берет. Бир учур келет, ошол жүздү сагынасың, бирок таппайсың. Ошол үйдү сагынасың, бирок таппайсың. Апаңдын урушканын эстейсиң, бирок таппайсың. Ошон үчүн апаларга бир жакшы мамиле кылалычы. Бүгүндөн баштап мамилени дагы да оңойлу. Кызматты көбөйтөлү. Жалынып жалбаралы, колунан 5 нерсенен өбөлү. Бир учур келет, бүт дүйнөңдү берейин, ушуларды кылайын дейсиң, бирок апа жок. Апа бардыгын толтурат экен, бирок апанын ордун бүт дүйнө бир киши толтура албайт экен. Апага жакшы мамиле кылалы. Анткени жаназа ар бир жандын башында бар. Салам алейкум.